Уурдалып киши колду болгон Айзаданын окуясы боюнча жаңы жагдайлар айтылды. 8 апрелде Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы 27 жаштагы кызды уурдоо жана өлтүрүүгө байланыштуу чуулгандуу окуя боюнча жаңы маалыматтарды таратты. 5 апрелде Ш.Н. аттуу жаран 1-Май райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Анын айтымында ошол эле күнү болжол менен эртең мененки саат 7 чамасында Медеров, Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинен 1994 туулган Айзада аттуу кызды уурдап кетишкен. Кызды күч менен кызыл түстөгү Honda Civic автоунаасына салып качып кетишкен. Бул факты Кыргыз Республикасынын Жадык кодексинин 175-беренеси адамды никеге туруу максатында уурдоо менен катталган. Ички иштер органдарынын аймактык бөлүмдөрүнө тиешелүү көрсөтмөлөр жөнөтүлгөн. 1-Май райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштуу милиция кызматынын жана Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн ыкчам кызматкерлери унаа кимге таандык экенин аныкташып, ал Н.К. аттуу Кара Балта шаарынын тургуну. Ал милиция кызматкерлерине унааны жаран К.Д.га ижарага бергендигин түшүндүргөн. К.Д. өз кезегинде агасы Т.З.га такси кызматына көрсөтүп жүргөнүн айткан. Натыйжада милиция кызматкерлери уурдап кеткен адам 1985-жылы туулган Т.З. аттуу жаран экенин аныкташты. Ошол күнү ал достору менен кызды уурдап кетишкен. 5 апрелде укук коргоо органдарынын кызматкерлери автоунаанын кыймылынын жүрүшү жөнүндө маалымат алышкан. Унаа Ак өргө конушунун батыш тарабы менен өтүп бара жатканда байкалган. Буга байланыштуу Сосновка айылындагы посттун жанында милициянын кошумча күчтөрү коюлду. Кылмышка шектүүлөрдү издөө иш-аракети Бишкек шаарынан жана Чүй облусунун бардык аймактарында милиция кызматкерлери тарабынан жүргүзүлдү. Ошондой эле окуя болгон күнү болжол менен кечки саат 7 уурдап кеткен кыздын апасы кызы менен байланышкан. Ал апасына кабатыр болбоосун айтып, үйүнө кайтып келерин кошумчалаган. 6 апрелде түнкү саат 2 чамасында кыздын апасы милицияга телефон чалып, кызы кайтып келбегенин айткан. Ошол эле учурда апасы менен сүйлөшкөндөн кийин кыздын телефону дароо өчүрүлгөнү аныкталды. Ал арада маркум кыздын курбусу Аяна Бектемирова Айзада Канатбекова туурасында буларды айтат. Айзаданы өлтүргөн бала анын жигити экенин жазышууда. Бирок андай эмес. Ал бала Айзаданын артынан бир топтон бери аңдып жүргөн. Андан качып 6 ай контракт менен Түркияга иштегени кетмек. 6 айга иштеп келгени документтеринин баарын тапшырып койгон. Виза 15 апрелден кийин чыкмак. Айзада ал балага турмушка чыгууга ниети жок болчу. Курбум апасын аяп, эч нерсе айткан эмес, дейт Айзаданын курбусу. Ошондой эле курбусу маркум кыздын алдындагы пландары туурасында буларды айтты. Негизги максаты эчтекеден кем кылбай баккан апасына жакшы жашоо түзүп берүүгө үй сатып алып, апасын көчүрүп баруу болчу. Билимге умтулган, корей, түрк тилинде эркин сүйлөгөн кыз болчу. Бишкектеги Кыргыз-Түрк Манас университетин бүткөн. Апасы Назгүл эже экөө Бишкекте турчу. Волейболду мыкты ойноп, Кыргызстандын атынан Азербайжанга чейин барып келген. Мындан тышкары дагы көптөгөн чет өлкөлөргө чыгып жүрчү, дейт маркумдун курбусу. Бул окуя боюнча өкмөт башчы Улукбек Марипов дагы үн катып, анда кыз ала качуу бул кылмыш экенин жана катуу жоопкерчилик каралышы керектигин айтат. Эң оболу эркек адам жана ата катары Айзада менен болгон трагедиялуу окуяны терең кайгыруу менен кабыл алдым. Бул биздин орток кайгыбыз. Маркумдун үй бүлөсүнө көңүл айтам. Бардык күнөөлөр адилеттүү жана катаал жоопкерчиликке тартылат. Ала качуу бул салт эмес, кылмыш экенин өлкөнүн ар бир жаранына жеткирүү керек, деп айтылат билдирүүдө. Айзаданын өлүмүнө шектелген Замирбек Теңизбаев Орусияда буга чейин каракчылык боюнча соттолуп, 6,5 жыл абакта отуруп чыккан экен. Бул туурасында бүгүн 8 апрелде Бишкек шаарынын ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматынын башчысы Улан Айтбаев маалымат жыйынында билдирди. Бул маалыматты шектүүнүн бир тууганынан уктук. Ошондой эле Замирбек башка өлкөнүн жаранына үйлөнүп, анын 2 баласы бар экен. Бул айтылгандардын баары текшерилүүдө. Эл аралык сурамжылоо жүрүп жатат, дейт ал. Милициянын маалыматы боюнча Замирбек 2017 жылы Орусиядан Кыргызстанга келген. Ал айдоочу болуп иштеп, Батирде жашап жүргөн. Акыркы 2-3 айдан бери ал унаасында күн өткөрүп калган, дейт Айтбаев. Ал арада Айзада Канатбекованын сөөгүнө экспертиза дайындалып бүтүп, сөөгү айылына жөнөтүлдү. Айзаданын сөөгү Балыкчы шаарында жерге берилет. Учурда маркумду акыркы сапарга узатуу үчүн боз үй тигилип, жакын адамдары, туугандары, кошуналары жана башкалар сөөгүттү күтүп жатышат. Бул туурасында аймактык кабарчылар билдирүүдө. Маалым болгондой, Айзада Таята тайенесинин колунда өскөн.
Айзаданын атасы менен апасы ажырашып кетишкен, жалгыз кыз болгон. 11-класска чейин бул жакта балыкчыда окуган, аябай жакшы, тартиптүү кыз болгон эле. Жарокер Жош Сейчел эле угуп алып аябай жаман болуп жатабыз дейт маркумдун кошуналары. Ал арада Айзаданы өлтүрүүгө шектелген Замирбектин акыркы аудиосу интернет айдыңына жарыяланды. Ал аудиодо апасынын телефону өчүк болгондуктан байкесине кайрылып жатканын билдирет. Анда ошол аудиону уксак. Районда бар салам айтып коюңуз. Мен апамдын номери иштебей атат. Кече айттым эле, по-моему, капа болуп калган, ошол жака жылат болуп, телефон иштебей атат. Сизден даже голосовой айтып коеюнчу, айтып коюңуз үйгө кирип. Апа, тынч болуңуздар. Менден өткөн күнөө болсо кечирип коюңуздар. Мен сиздерди каякта болбойн, аркы дүйнөдө боломбу? Каякта болбойн, мен сиздерге мына Кудайдан тилейм ушул өмүрүңүздөр узун болуп көп жашаңыздар, апа. Кечирип коюң мени ушундай бала төрөп койгонуңузга. Мен сүйүп калдым, апа. Мен Айзада үчүн жашай албайм мен. Айзаданы мен ушунча күттүм, мен Айзаданы мен сүйдүм. Ал мен башкадан жашайлы, башкадан баштайлы десем дагы болбоду. Бир айтты күт деди, макул деп күттүм. Экинчисинде дагы алдады, дагы күт деди, дагы күттүм. Үчүнчүсүндө мен эч кандай ишине турган эч нерсем жок, мына жанымда олтурат. Дагы суранып атат, жалганды айтып. Мен азыр айтып коеюн сиздерге, болду. Акыркы жолу мени угуп атасыздар, рахмат баарыңыздарга. Мен сиздерди кечирдим. Кудай алдында. Сиздер да мени кечирип коюңуздар Кудай алдында. Менден өткөн күнөөлөр болсо, мен ошибкаларым болсо, бирок баары жоңуздар жакшы көрөм. Мен жүрөгүмдөсүздөр, баары жоңуздар. Бул иш боюнча өлкө башчы Садыр Жапаров дагы өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу элге кайрылуу жасап, Айзада Канатбекованын ишин жеке көзөмөлүнө алаарын, бул иш аягына чейин чыгарылышы зарыл жана жазасы сөзсүз болоорун айтат. Мамлекет башчысы кыз ала качуу, зордоп кармоо менен аларды эркине койбой никеге турууга мажбурлоо ар дайым трагедияга алып келерин белгилеген. Айзада Канатбекованын ала качылгандыгы жана анын өлүмү жөнүндө кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Коомубузда кыздарды мажбурлап никеге тургузуу дагы деле болуп жатканы кабыл алынгыс көрүнүш. Айзаданын башына келген окуя анын үй бүлөсү үчүн гана эмес, биздин жалпы мамлекетибиз үчүн чоң трагедия. Ала качууга жана жарандарды күч менен кармоого салым кошкондор үчүн кечирим жок. Айзада Канатбекованы ала качып, ага ушунчалык ырайымсыз мамиле кылган кайгылуу окуя тарыхта ала качуунун акыркысы болушу керек, дейт Жапаров. Президент кыз ала качуу аракеттерин көрүп калган Кыргызстандын бардык жарандарына кайдыгер болбоого чакырды. Мамлекет башчысы Айзада Канатбекованын үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтты. Белиңиздерди бекем бууңуздар. Бул каргашалуу окуяга түздөн түз катышкандар мыйзам чегинде катуу жазаланат, дейт ал. Ал эми Ички иштер министрлиги шайлоо жана кагаз иштери көп экендигин айтып, актанып жатышат. Айзада Канатбекованы уурдоо боюнча ишти ачууга борбордук милициянын бардык күчтөрү жөнөтүлгөн. Бул туурасында маалымат жыйынында Бишкек шаарынын Ички иштер башкы башкармалыгынын башчысы Бакыт Матмусаев билдирди. Анын айтымында 5 апрелден бери Ички иштер министрлиги жергиликтүү кеңештерде боло турган шайлоого байланыштуу күчөтүлгөн режимде иштеп, көчөлөрдө сейилбактарды жана аянттарды кайтарууда. Адам уурдоо оор кылмыш болуп саналат. Биринчи кезекте биз аларга көңүл бурабыз. Бул кылмышка токтолсок, анын ачылышына борбордук аппараттын кызматкерлеринен тышкары башка милиция кызматкерлери да катышкан. Үйдө 3 күн түнөбөйбүз. Жууп тазалоо үчүн жарым саатка гана барабыз, дейт Бакыт Матмусаев. ГУВДнын башчысы башкы региондорго салыштырмалуу Бишкек күнү түнү менен иштейт, дейт. Мындан тышкары алар кагаз иштерине көп убакыт кеткенин айтышат. Арыз жазуу, аны кабыл алып текшерүү жана башка толтуруучу кагаздар көп экенин айтышты. Бул окуя кыргыз элин таң калтырды. Алар Ички иштер министрлигинин Бурулай трагедиясынан эч кандай жыйынтык чыгарбагандыгына нааразы болушууда. Бүгүн Бишкек жана Ош шаарларында зордук зомбулукка каршы митингдер өтүүдө.